Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, достор. Короче, бүгүн 20 август. Москвадан силерге жалындоо ысык салам. Бул видеоду чыгарганымдын себеби мынау экинчи пандемиянын экинчи ошо базасына жакында чыгат деп элдердин арасында ар кандай сөздөр болуп атат. Ошо сөздөргө дагы мен өзүм кичине билгендерим айтып коеюн. Бир аз болсо дагы көпчүлүккө жардам берет деген ойдомун. Бул пандемиянын негизги максаты населенияны азайтуу. Эми эч кимге деле жашыруун эмес. Дүйнө жүзүндө 7,5 миллиард эл бар. Ошонун 6 миллиарды ашыкча. Ошонун негизинде ошо дүйнө жүзүндө эми кимдер айтат масондор дейт, кимдер айтат комитет 300 дейт. Эми иши кылып ошо акчанын ээлери да главный. Булар өздөрүнчө дүйнө жүзүндө бийлик жүргүзөт. Бийлик жүргүзгөндүгү чын болгон үчүн өзүбүздүн бийлик өз элине каршы аракет кылышат же болбосо аракет кылышпайт кыла турган жерде. Эми бул өзүнчө чоң тема. Ошон үчүн ошо бийликтегилердин өзүнүн абирине коелук. Мен силерге башка жөнүндө айтайын деп атам. Ушул населенияны кыскартуунун бирден бир оружиясы, куралы мына маска болот. Ушу масканы ким мындай кылып көп убакытта тагынса, бул адам односторонний же болбосо двухсторонний эмне деп коет, ошондой өпкө кассалдан ооруйт да. Эми мен медициналык тил менен айта албайм, себеп дегенде андай медициналык билимим жок. Билимим болбогону менен жашоодон, уккандан, көргөндөн, билгенден менде түшүнүктүү знания бар да, жетиштүү. Ошон үчүн силерден суранарым, мындай тагынгандан такыр алыс болуш керек. Тагыныш, тагынбаш, бул жөнүндө Конституцияда укуңар бар. Эми проблемадан арылыш үчүн эл көзүнө мынтип коюшуңар мүмкүн. Эми общественный местоларда, магазинге киргенде, кассаларда мындай деле тагынсаңар болот. Основном ушундай тагыныш керек. Бул өзүңөргө жакшы. Проблемадан алысыраак болосуңар. Вообще тагынбай койгон дагы туура эмес, себеп дегенде бул уже бийликке каршы чыгып аткан болосуңар. Каршы чыккандан кийин бирин экин адам эч нерсени өзгөртө албайт. Анын үчүн массовый адам болуш керек. Ошондо бийлик силерге бир нерсе дей албайт. Бирин экин адамдар көчөдө тагынбай жүрүп, же болбосо мындай тагынып, иши кылып неме кылган болсо, баягы милициялар өз жумуштарын кылат. Буга таарынбаш керек. Себеп дегенде аларды дагы ошо бийлик текшерүү үчүн коюп койгон. Бул бир жагы. Экинчиси бул пневмония, односторонний, двухсторонний пневмония болуп калгандан кийин
уже силер баягы орусча айтмакчы обречённый болуп каласыңар да. Андан кийин баягындай пристальный присмотр ошо врачтардын көзөмөлүндө болуп каласыңар. Бул пневмония болгондон кийин больницага жатканда дагы толук далилим жок, бирок ИВЛге жаткан адамдын 80% каза болуп атат. Бул жерде дагы ошол аппаратты дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөр менен жасап, значит, поставка кылышып атат. Бул дагы ушу максат элди өлтүрүш керек. Эми бунун ичинде тамакка бирдемкелерди кошуп атат, баягы алган продуктаңар бүт бардыгы ят болуп кетпеди азыр. Эттен үйдө шприц менен урушуп, иши кылып, бүт бардыгы уже населениянын азайышы үчүн мурунтан азаздан билдирбей кылып аткан болсо, азыркы күндөрү, то есть эртеге октябрь-ноябрларда принудительный вакцинация, ошого окшогон кандай карательный мераларга өтөт. Бул мыйзам боюнча геноцид, преднамеренное, умышленное убийство, массовое убийство болот. Бунун үчүн тийиштүү адамдар жооп берет. Бүгүн жооп бербесе, мезгили келет жооп берет. Ковид деген бул андай природный вирус эмес, жылдагыдай. Бул лабораторный вирус. Бул аныкталган, бардыгы уже в курсе бул жөнүндө. Анын деле максаты бул военный примененияга да жаралган неме. Согуш же болбосо кайсы бир өлкөнү басып алыш үчүн, массовый поражение кылыш үчүн жасалган вакцина. Анан кийин негизи вакцинаны алып көргөндө вакцина негизи жок. Бул бар демешпи болот. Вакцинаны жаратыш үчүн кеминде бир 3 жыл, 5 жыл убакыт кетет. Буну испытание кылыш керек. Анан дозаларын регулировка кылыш керек. Короче, бунун процедуралары аябай көп. Анан кийин кече пандемия башталып эле, анан кийин бир аздан кийин эле Путин чыгып алып, мен бизде ковидке каршы вакцина чыкты, мен кызыма сайып көрдүм дейт. Бул Путиндин сөзү да. Нормальный ата мынтип сүйлөбөйт. Бул же крышасы кеткен ата, же болбосо сатылган ата. Ошондой. Ошон үчүн масканы такканды неме кылдыңар. Андан сырткары туугандар, бул дегиле мындай лекарство боюнча, укол боюнча, таблетка, ушулар боюнча мен силерге айтып кетейин. Медицинада сабаттуу инсандар, врачтар жакшы билишет. Кандай гана укол болбосун, кандай гана таблетка, кандай гана препарат болбосун, ал клеткага чейин гана таасирин берет. Клеткага чейин гана. Мындай айтканда, бул профилактический деле деп коет да. Мисалы үчүн вактылуу бир көбүрөөк берип туруп, бир типи же болбосо ударный доза менен берип туруп, ошол последствиясын, причинасын эмес, последствиясын басаңдатканы же болбосо последствиясын жок кылганга укол дарылардын күчү жетет.
Андан кийин бул причинасы жоголбойт, причиналары клетканын ичинде болот. А клетканын ичине эч кандай уколдун, эч кандай таблетканын, даже эч нерсенин немеси, действиясы кире албайт дальше. Ошондуктан баягы оорулар күчөй берет, бир аз жакшы болосуңар, андан кийин эле кайсы бир мезгилдерде дагы эле ооруп кала бересиңер. Бул ушундай. Андан сырткары адамдын денесинин өзүндө ошо вирустарга, ошол ооруларга каршы иштеген өзүбүздүн ичибизде дагы ошо организмде ошондой нерселер бар. Алар ошол кээ бир нерселерди өчүтүп, кээ бир нерселерди жок кылып, ушундай процесстер жүрөт адамдын ичинде. Анан кийин дагы бир дарыны көрсөтөйүн. Бул аптекаларда жок. Мынакей бул АСД фракция 2 деген. АСД фракция 2 деген. Бул 100 миллилитрлик. Андан кийин бул жасалган немеси Армавирский биофабрика дейт. Армавирский биофабрика. Bunun Краснодарскийsi болот, Московскийsi дагы бир топтору болот, бирок алар болбойт. Алар эми типа подделка ушундайлар да. Алар болбойт. Бул жөнүндө YouTube'да кенен айтылган. Именно АСД фракция 2 внутреннее применение, Армавирский биофабрикадан жасалганы. Андан кийин АСД фракция 3 деген бул наружный применение. Мисалы үчүн жара болсо, бир кесип алсаңар, ушундай нерселерге өтө эффективдүү жардам берет. Анан кийин буну ичкен немеси, мисалы үчүн, мен өзүм 1 жылдан бери ичем. Ушундай эле бирөө машинемде жүрөт, ушундай эле бирөө үйдө жүрөт. Үйдө болгондо эртемен деп, мисалы үчүн мындай бир 50 граммдык стакан бар, мындай көрсөтүп коеюн. Стакан бар, например. Ушуга мындай бир 30 граммдай суу куясыңар, обычный суу. Бирок минеральный суу рекомендуется. Ушуну неме кыласыңар дагы, мындай взбалтывать этип туруп, мына шприцке 0,5 кубик аласыңар. Мындай кармап туруп, ийнеси чыкпайт. Шприцмен мындай чыгарасыңар дагы, сууга кошосуңар. Ушуну кайра мынакка салып койсоңар. Болду. Бул деген мындай прохладный, темный жерде туруш керек. И мындан кийин муну алып бересиңер. Типа ара калганда эле. Шарт алып бересиңер дагы. Үстүнөн сууну куюп туруп, запивать этесиңер. Ушул. Эртең менен ач карынга, кечинде ач карынга. Бул рекомендациясы да. Анан если тяжелый оор болсоңор, эртең менен 1 кубик ач карынга, кечинде 1 кубик ач карынга ичиш керек. Бул 1 жума же 10 күн. Бул ударный доза болот. Ошо 10 күн 1 жуманын ичинде бир топ өзүңөргө келип каласыңар дагы, андан кийин уже 0,5 иче бересиңер. Калагыла 6-1 кылып ичкиле, калсаңар 5-2 кылып ичкиле, дем алыш кылып. Мен, например, выходной кылбайм. Мен ушу 1 жылдан бери ичем. 1 жылдан бери ичем. Бир айдан өтүп уже результат берет. 1 айдан өтүп результат берет. Биринчиден чарчоо дегенди билбейсиңер. Эми чарчайсыңар, конечно. Мисалы үчүн 15-20 азмы бүтөт. Ошол 20 саат иштей бересиңер. Токтобой. Кээде көбүрөөк деле жүрөсүңөр. Обычный жашоодо, эгерде муну колдонбосоңор, 10 саат, 12 саатта кадимгидей чарчап каласыңар. Азыркы жаштар деле слабый го негизи. Чарчап каласыңар. Мында чарчоо деген жок. Кандайдыр бир жашоого бир ынтылуу пайда болот. Короче,
кандай деп айтсам, бир 25-30 жаштагы энергия пайда болот, желание пайда болот, бүт жагынан жардам берет. Мисалы үчүн эркектик жагынан дагы ошондой эле жардам берет. Мисалы үчүн төрөбөгөндөр төрөйт. Мисалы үчүн рак болуп, ооруп, уже больницадан чыгарып койгон адамдар бутуна туруп кеткен нерселер болот. Буну мезгилинде, союз мезгилинде Сталинди Америкалар ядерный бомба менен коркута баштаганда Сталин секретный буйрук берген. Ушундай ойлоп чыккыла дарына, чтобы ядерный бомба жарылганда дагы менин элим мындай тирүү калсын дейт да. Анан ошо керектүү ошо доктурлар, специалисттер ошону ойлоп чыгат. Муну бирок эмне үчүн ветеринарный аптекаларга бөлүп койгон себеп дегенде бизнесте акча табыш керек, элдер көбүрөөк ооруш керек, ошондой. Бирок муну элиталар ичет, билгендер ичет. Мен ойлойм, муну көпчүлүк билбейт. Ошон үчүн элдер ооруй берет. Менин оюмда, мына мисалы үчүн мен бир жыл болсо эч кандай укол, эч кандай дары, эчтеке колдонбойм. Мага абсолютно кереги жок. Мага ушу жетет. Ушуну эртең менен полкубик, кечинде полкубик ичем ачкарымга болду. Кудай сактасын, пандемия дейби, ковид дейби, башка дейби, андай мындай жагындай грипп, сирип вообще силерди албайт. Ушундай ден соолугуңа ушунчалык күчтүү болот, ушунчалык немеге чыдамдуу болосуңар. Андан сырткары кандайдыр бир силерде өтө оптимизм пайда болот. Жашоо умтуласыңар. Мен эми көп нерсени айтып жеткизе албай атам силерге. Бирок дары, таблетка, укол дегенди унутасыңар. Доктурга барыш дегенди унутасыңар. Көз ачыкты унутасыңар. Молдо кожону унутасыңар, например. Эч нерсенин кереги жок. Ошол туугандар. Бул биринчиден ден соолук үчүн. Анан эми эртеңки күнү ушундай пандемия болуп атат, тиги бу дейт деп атасыңар. Ооба, ал неизбежно. Мен ойлойм, билбейм кандай экен. Ошол вакцинациясына деле бул каршы турса керек деп ойлойм. Но билбейм. Бирок вакцинация кылдырбаш керек. Вакцинация кылдырбаш үчүн кандай кыласыңар? Азыр цивилизованный мамлекеттерде закон чыгарып койгон. Даже принудительный вакцинация кылат. Максат дүйнө жүзүндө 30% население калыш керек болду. Основной булардын цели ошол. Ошол максатта иш кылышат. Эми экинчи маселе, бийлик антып атат, бийлик мынтып атат, анан кийин Атамбаев деле мындай кылды, Соке деле мындай кылып атат, Бакиев деле мынтип кетти дегенге мен силерге бир нерсени айтып коеюн, туугандар. Мындай да, эгерде калыстык болбосо, ал жерде тынчтык болбойт. Мен силерге бир нерсени айтайын. Мен биринчи очередте өзүңөрдү калыстыкка чакырат элем. Эми силер элестеткиле. Силер уктай берсеңер, же кандайдыр бир нерсени талап кылып иштебесеңер, же болбосо бир сабатыңар болбосо, же болбосо кош көңүл мамиле кылсаңар, мен айтпайм мамлекет үчүн деп. Силер талаптуу болсоңор, силер сабаттуу болсоңор, силер кош көңүл болбосоңор, силердин ар бир аракетиңер
бийликти сындап, бийликтин туура эмес кылып атканын ачык айтып, бирөөң эмес, жапырт айтмайынча бийлик коркпойт. Сок эмес, алмаз эмес, мени койгула, даже өзүңөрдүн араңардан бирөө болгула. Силер любой слабый жерден колдоносуңар. Бардык адам ушундай жаралган. Бардык адам тойбос болуп жаралган. Адамдын баягы каалоосучу мындай экен да, чрезмерный экен да. Биз айтып коебуз го, аялдар деги тойбойт деп. Аялдар да кеп эмес. Адам заты тойбойт да. Адам заты тойбойт. Мисалы үчүн 100 магазиниң болсо, ушу дагы бир 10 магазиниң болсо дейсиң. Бирок анын сага канчалык кереги бар? Жок, кереги жок анын. Бирок ошончо дагы ошондой экенсиң. Ошон үчүн туугандар, анан ал жеп кетти, бул жеп кетти, тиги бу деген, конечно, жакшы. Бирок туугандар, бир нерсени туура түшүнгүлө. 95% адам уктаса, мисалы да, 5% адам жүгүрсө, кыйкырса, бакырса, байкуш алардын канчаларын өлтүрүп атат, канчаларын камап өрүп атат. Мына Садыр Жапаровду чыгарып айтат. Туугандар, ушу бир Садыр Жапаровго 10.000 адам чогулуп туруп ушуну чыгарып албай койдуңар да. Анан силер деп, мекеним деп, элим деп канча инсандар өздөрүнүн турмушун бузуп атышат, өздөрүнүн жандары кыйылып атат, өздөрү канча жылдап түрмөлөрдө отурат. Ушуга уялбайсыңарбы, туугандар? Уялбайсыңарбы? Мисалы үчүн ар бир кайдыгер адамга айтат элем мен, ар бир сабатсыз адамга айтат элем мен. Айланып кетейин, ушу мен үчүн отурат ушу Садыр. Менин балдарым үчүн, бардыгыбыздын ырыскыбыз үчүн отурат Садыр ошол жерде. Ушу Текебаев ошон үчүн кыйналып жүрөт. Же болбосо Мадымаров ушун үчүн баягындай кай жерге барса дагы мээбизге куюп жүрөт. Деги биз мээбизге жетпеди деп. Уялышыңар керек да, туугандар. Бул жерде жапырт ойгонуш керек. Ойгонуш керек. Өзүңөр үчүн эмес. Мен азыр мен өзүм үчүн айтып атам. Өзүм үчүн Кудайга шүгүр, бар жогум бар менин. Акыр менин деле балдарым бар, менин деле неберелерим бар. Неберелериң деле балдалы болот да акыр, Ошолорду ойлоп туруп ойгонбойсуңарбы? Талап кылбайсыңарбы? Силер талап ойгонгула десе эле силер ойлойсуңар, чыгып алып эле аны талкалаш керек, муну ташкалаш жок. Мана жүрүшөт жигиттер, патриоттор, активисттер жүрүшөт. Мыйзамдуу жолдор толтура. Акылыңар жетпесе, Мадымаровду ээрчибейсиңерби? Акылыңар жетпесе, ошогон Садырды ээрчип, Садырдын айтканын кылбайсыңарбы? Сыймыктын айтканын кылбайсыңарбы? Текебаевдин айтканын, Жанар Акаевди дагы ошо бала сөөгү каты элек мезгилде уже антип кетти, мынтип кетти, сойку болуп кетти дейт. Туугандар, мисалы үчүн Садыр Жапаров силердин колдооңорго муктаж. Себеп дегенде силер үчүн аракет кылды ошо бала. Текебаев деле ошондой, Жанар Акаев деле ошондой. А силер жардам бербесеңер, анан ал байкуш ар нерсени айтат да. Айтат, кылат, жүгүрөт, башка болот. Бир күнү жадайт да ал деле. Акылына келген адам акыры жадайт да, мага эмне кереги бар дейт. Мага эмне кереги бар дейт. Может быть, Садыр ойлоп аткандыр. Мен ошондо 100 миллион долларды алып эле жыргап жашасам болмок экен да дейттир. Бирок адамдын мүнөзү ар кандай да. Ал бала ала турган болсо, ошо мезгилде эле алып коет эле да. Ал албаган үчүн, таза болгон үчүн, мекен үчүн жүгүрүп атса, анан ушинтип түрмөгө түшүп калса, калп эле бала кыласыңар дагы, анан кийин чыгара албадыңар. Ушун үчүн мен кыргыз журтчулугуна, мен бир эле кыргыз инсандар үчүн айтып аткан жокмун мен. Кыргызстанда канча улут болсо, даже дунган, өзбек, менин билишимче, орус тик туруш керек да. Кыргызстандын жаранысыңбы, тик турушуң керек. Бул мындай айткандачы, бул священная война.
Бул жалпы элге каршы согуш болуп атат. Ошого тик турушуңар керек да. Акыңарды жедирбешиңер керек, бийликтен сурашыңар керек. Мисалы үчүн, конечно, бир 1000 адам, 2000 адам чыккан болсо, полициялар менен, армия менен басып коюшу мүмкүн. 10 000 адам чыкпайсыңарбы? 15 000 адам чыкпайсыңарбы? 12 000 адам чыкканыңарды дагы 2% эле болот экен. 2% адам болот экен. 12 000 адам чыксаңарчы, любой бийликчи путуңар дебет. Коркот. Анан чыкпайсыңар, кайра алардын немесин кылып туруп, ошолорго жардам берип, ошолорду кайра бийликтегилерге кошомат кыласыңар. Сатыласыңар. Не кыласыңар сатылып? Зачем кереги бар? Айланып кетейиндер, мен силерге дагы айтайын. Мына Москвада, же болбосо ошо Бишкекте 1000 сомго жалап 1 саатка көтүн бербейт. А силер 6 жылга сатылып атпайсыңарбы? 5 жыл, 6 жылга 1000 сом үчүн сатылып атпайсыңарбы? Болгондо дагы өзүңөрдүн бала чака ырыскыңарды куюп атпайсыңарбы? Ошону кантип ойлонбойсуңар? Мейли айтып атасыңар, литература орусча, тиги англисче, анан иши кылып бизге түшүндүрбөйт, бизге айтпайт, дебейт атат. Мана мен айтып атам, же кыргызча да түшүнбөйсүңөрбү? Кыргызча да түшүнбөйсүңөрбү? Кыргызстанда орустар кыргызча ырдап атат го. А силер кыргыз болуп туруп, кыргыз тилге түшүнбөйсүңөрбү? Мен үчүн эмес, башка үчүн эмес, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн, бала чака урпактарыңар үчүн аракет кылбайсыңарбы? Будто Кыргызстанда бол, Москвада бол, Америкада бол, неважно. Мына мисалы үчүн Америкада өткөндө видеодо жүрөт, бир бала чыгып алып, сокени, анан бийликти, анда мына деп коркутат. Мисалы да, ушундай кылып айтып атат. Бунда бул причина, бул бала туура эмес айтып атат да. Сокенин ордундачы мен болгондо деле мен дагы жетпочумун да. Эмне Сокенин туугандары бар, менин туугандарым жокпу? Сокен тааныштары бар, менин тааныштарым жокпу? Мен деле секин пайдасын көрөм да, потому что эл лох да, эл лох. Лох, түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн ойгонуш керек да. Кандай гана адам бийликке келбесин, ошол бирдей иштеген үчүн Текебаев конституцияны курган деп атат. Конституцияны бузуп берет атпайбы? Музду законный бузганга уруксат берип койду го. Каякта жүрдүңөр андан кийин? Ойлонбойсуңарбы? Анан эле жеп атат, анан тигинтип атат, мынтип атат дейсиңер. Бирөөңөр айтып атасыңар, Баткенге, Тажикстанга көздөй солярка ташып атат. Тоспойсуңарбы жолду? Жолду тосуп, эл барсаңар ошол жерде. Жолду тосуп туруп, чопурду токтотуп, сен кимсиң, каяка ташып атасың, тиги бу деп туруп, местный власть чакырып туруп тапшырып, ошонун результатын күтпөйсүңөрбү? Анан жөн эле жазып кое бересиңерби? Паланча кетип атат, мына токтобой атат, дагы эле ушул ишин кылып атат деп. Кылып атабыз десе, кылып атабыз дейт да, эмне дейт эле анан кийин? Ошого кардинальный решение кылыш керек да. Мына Бишкекте уже канча жыл болуп калды. Китайский провинция бар. Тегерегин канча бир 100 гектарбы билбейм айнынан. Тегерек деп заборлоп тосуп алыптыр. А жерде эмне кылып атат? Кытай бизге шоколад жасап береби? Кытай бизге халал тамак жасап береби ошол жерден? Өзүңөр ошого ишенесиңерби? Ошого окшогонду текшертиш керек да. Сен Кытайга барып алып ошондуп забор тасып, баягындай чымкоргон кылып туруп жашап көрчү, эмне кылар экен? Эми канча укташ керек эми? Туугандар, бул акыркысы. Декабрга чейин ойгонбосоңор, даже бир айда ойгонбосоңор, мен айтайын. Декабрдан кийин кеч болуп каласыңар. Кеч болуп каласыңар. Бул али 5G'ны күлчөтөт элек. 5G'ны күлчөтөткөндөчү бартың тооктой пытыра өлөсүң. 5G'ларды жок кылдырбайсыңарбы? Көрбөйсүңөр ошону деле. Силерди башка жактан келип бирөө сактап бербейт эненен. Өзүңөр сактагыла. Сен сока жеп атат, башка кылып атат, Ибрайым дейсиңер. Аны урганың барбы? Ойгонуп туруп эле
бардыгын талабын мындай законный коюп туруп, законный талап менен эле кылбайсыңарбы?